саламатсыздарбы? Сиздер үчүн жыгач оозкомуз үйрөнүү боюнча видео мектепти баштайбыз. Кыргыздын байыркы музыкалык аспаптарынын бири бул жыгачтан жасалган жыгач оозкомуз. Окумуштуулардын пикири боюнча жыгач оозкомуз тибиндеги аспаптардын жаралганына 5000 жыл болду. Демек, бул адамзаттын эң байыркы музыкалык аспаптарынын бири десек жаңылышпайбыз. Жыгач оозкомуз сыяктуу аспаптар Азия аймагында кеңири жайылган. Япония, Кытай, Түштүк Чыгыш Азияда бул аспапты бамбук жыгачынан жасашат. Мен азыр сиздерге көрсөтүп кетем. Мына бул бамбуктан жасалган Япониянын жыгач оозкомузу. Бунда көрүнүп тургандай жыгач оозкомуз кадимки кыргыздын жыгач оозкомузуна окшош. Ошол сыяктуу эле тизгини, боосу бар. Конструкциясы дагы кыргыздын жыгач оозкомузуна окшош. Ал эми жыгач оозкомуздун Азияда таралган дагы бир башка түрү бул боосуз жана тизгинсиз жип тагылбаган жыгач оозкомуз. Мына бул кытайлардын жыгач оозкомузу. Мында өзүңүздөр көрүп тургандай жиби жок, боосу жана тизгини жок. Тилдин учунан өзүнчө мындай урчук чыгарып коюп, мына ошол кагып, анан үн чыгарат. Ушул сыяктуу жыгач оозкомуздун дагы бир түрү бул Түштүк Чыгыш Азияда орун алган жыгач оозкомуздун бир түрү. Ал эми Сибирде жана Кыргызстанда жыгач оозкомузду бадалдардын катуу түрүнөн жасашат. Менин колумда азыр бадалдын 3 түрүнөн жасалган жыгач оозкомуз бар. Биринчиси шилби, экинчиси асамса, ал эми мына бул акыркысы, үчүнчүсү бул бөрү карагат жыгачынан жасалган жыгач оозкомуз. Жыгач оозкомуздун көрүнүшүнөн эле кайсы жыгачтан жасалгандыгын билсе болот. Жыгач оозкомуздун бүгүнкү күндө кеңири таралганы бул бөрү карагат жыгачынан жасалган мындай сары жыгач оозкомуз. Айрым аймактарда бул өсүмдүктү сары жыгач деп да аташат. Жыгач оозкомузда дагы кыргыз эли темир комуздагы сыяктуу эле обертондорду пайдалануу менен күй ойноо салтын абдан жогорку деңгээлге жеткиришкен. Жыгач оозкомузду өздөштүрүүдөн мурда темир комузду өздөштүрүү керек. Биз темир комуз мектебин, видео мектебин дагы жазап, интернетке жайгаштырганбыз. Муну интернеттен издесеңиздер табасыздар. Демек, жыгач оозкомузду үйрөнгөндөн мурда темир комузду үйрөнүү талапка ылайык, себеби жыгач оозкомузду дароо үйрөнүү бир топ кыйынчылыкты жаратат. Жыгач оозкомуздун бөлүктөрүн айта кетсек, мына барекел жазыраак жери чарасы деп аталат. Ал эми ичкерээк кеткен жагы бул жагы. Ал эми ортосунан оюлган тили. Эки жип тагылган. Бул тизгини чыпалакайлай турган. Ал эми мына барекел булкуп, тартып, үн чыгара турган боосу. Жыгач оозкомуздан добуш кантип чыгат? Негизинен добуш жыгач оозкомуздун тилинин термелүүсүнөн келип чыгат. Ал эми ооз көңдөйү үндү күчөтүүчү резонатордун ролун аткарат. Жыгач оозкомузду кармоо үчүн тизгинин чыпалакайлайбыз. Жана сөөмө менен бармактын ортосуна жаактын учун кармайбыз. Жаактын учун сөөмө менен бармак менен катуу кыспастан сүйөп гана турабыз. Бул эркин кыймылдагандай болуш керек. Андан кийин боосун оң колдун манжаларын оройбуз. Жыгач оозкомуздун жаагын эринге коебуз. Үстүртөн акырын. Ал эми эринди жыгач оозкомуздун тили баткыдай кылып ачабыз. Бул бир аз алдыга чоюла карманат.
түз эмес, мына мындай. Ал эми сол кол менен капканда биз билекти гана иштетебиз. Себеби эгерде абдан катуу тартсак, күч келтирсек, сынып калуу коркунучу бар. Акырын күч келтирбей гана кагуу менен биз үн чыгарып атабыз. Буга чейин айтылгандай, жыгач ооскомузду үйрөнүш үчүн адегенде темир комузду өздөштүрүү керек. Эки аспаптын бир топ окшоштуктары болгону менен күй ойноодо экөөнүн бир топ айырмачылыктары бар. Биз мына ушуларга токтолушубуз керек. Жыгач ооскомуздун обертондору темир комуздун обертондоруна салыштырганда бир октава төмөн болот. Мисалы үчүн, ля нотасына күүлөнгөн темир комуздун обертондору менен ля нотасына күүлөнгөн жыгач ооскомуздордун обертонун салыштырганда туп-туура бир октавага төмөн болот. Бул эмнени билдирет? Бул темир комуздун тилине салыштырганда жыгач ооскомуздун тили туп-туура эки эсе жай термелет дегенди билдирет. Эки аспаптын дагы бир айырмачылыгы, темир комузда тилин кагуу менен добуш чыгарсак, жыгач ооскомузда боосун кагуу менен үн чыгарабыз. Жыгач ооскомуздун добушу темир комуздукуна салыштырганда алда канча кыска созулат. Ошондуктан жыгач ооскомузда жай темптеги күүлөр жок. Мындай жай күүлөрдү жыгач ооскомузда ойноого мүмкүн эмес. Ошондуктан жыгач ооскомуздун күүлөрүнүн дээрлик бардыгы жандуу. Жыгач ооскомуздун диапазону темир комуздукуна салыштырганда алда канча кыска болот. Мисалы үчүн, темир комузда 4-дөн 20 обертонго чейин алууга мүмкүн болсо, жыгач ооскомузда 5-тен 13-кө чейинки обертондорду гана алууга болот. Обертондорду туура жана так алыш үчүн тамакты ачып жабуу ыкмасы эки аспапта тең бирдей. Бирок тилдин акыбалы эки башка болот. Мисалы үчүн, темир комузда ойногондо биз тилдин орто жерин түшүрөбүз, ошондой эле тил менен кошо тамак ылдый түшөт. Ал эми жыгач ооскомузда так жана туура алыш үчүн обертондорду биз тилдин түп жагын ылдый түшүрөбүз, ортосун эмес. Анда дагы тамак ылдый түшөт. Сүрөттөрдө тилдин жана тамактын акыбалы үзүк сызыктар менен белгиленген. Башка бардык аспаптарда эле жыгач ооскомуздагы маал-маалы менен тактап күүлөп туруу керек. Жыгач ооскомузду кантип күүлөш керек? Жыгач ооскомузду күүлөш үчүн анын бир белгилүү жерлерин сүрүп жукартабыз, курч курал менен. Жыгач ооскомузду добушун ылдый түшүрүш үчүн, ылдый күүлөш үчүн биз аспаптын чарасын сүрүп жукартабыз. Мына жерден мынага чейин. Ал эми көтөрүш үчүн тилин жукартабыз. Мына жерден мына жерге чейин. Жыгач ооскомузду дагы темир комуз сыяктуу эле ар кандай добуш бийиктигине тууралап күүлөөгө болот. Бирок бүгүнкү күндөгү музыкалык практикада эң кеңири пайдаланылганы, кеңири таралганы бул ля нотасына күүлөнгөн жыгач ооскомуз. Биздин видео мектепте дагы дал ушул ля нотасына күүлөнгөн жыгач ооскомуздар колдонулат. Албетте, үйрөнүүчүдө дагы ля нотасына так күүлөнгөн жыгач ооскомуз болууга тийиш. Жыгач ооскомуздун добуш бийиктигин ар дайым контролдоп туруу керек. Себеби жыгач ооскомузга абанын температурасы, нымдуулук жана ойногондо шилекей болуусу таасир этет. Ошондуктан ар бир жыгач ооскомуз ойноонун алдында анын добуш бийиктигин текшерип туруу зарыл. Өзгөчө ансамбль менен ойногондо сөзсүз түрдө тактап күүлөш керек. Жыгач ооскомузду электрондук күүлөгүчтөр менен күүлөө мүмкүн эмес. Себеби жыгач ооскомуздун добушун электрондук күүлөгүч ала албайт. Мен ойноп атам, бирок
küylөгүч эч кандай кыймылга келген жок. Ошондуктан бизге керектүү добушту коюп башка аспап болобу, küйлөгүч болобу, ошонун негизинде гана салыштыруу менен küйлөй алабыз жыгач воскомуз аспабын. Бизге азыр ля нотасы керек. Мына ля нотасы чыгып атат. Ля нотасына салыштырып биз тактап küйлөшүбүз керек. Бир аз жетпегендей, ошондуктан биз азыр жыгач воскомузду küйлөө үчүн, жеткириш үчүн жаагын тининин учун сүрүп бир аз жукартабыз курч курал менен. Дагы бир жолу угуп салыштырып көрөбүз. Мына эми так болду деп айтсак болот. Эгерде өйдө болсо түшүрүш үчүн ылдый жагын сүрөбүз. Мына орекил жаагынын мына жип тагылган жеринен баштап мына жерге чейин. Мына жалгар алып. Мына аларды сүрүп чукартсак ылдый түшөт. Аспапты сактоодо биз муну дайыма кутуга салып жүргөнүбүз оң. Кутунун ичи чүпүрөк менен капталган болсо андан да жакшы. Аспапты сактоодо эч качан боосун анын чарасына жана жаагына момундай кылып орабашыбыз керек. Себеби оролгон боюнча көпкө туруп калса, анда жаагы менен чарасы экөө карышып калат дагы, тилди кысып калат. Ошондуктан биз аспапты кутучага салаарда дайыма боосун мындай кылып орашыбыз керек. Видео мектепке кирген бардык küйлөрдүн ноталары жана аудиолору интернетке жайгаштырылды. Аларды сиз facebook.com жана Namba KG адрестери боюнча таба аласыздар.